Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Assalamu alaikum достор. Барыңыздар эле Улукбек Мариповду ким жана кайда иштеген деп суроо узатып жатасыздар. Бүгүн мен силер менен ушул тууралуу сүйлөшкүм келди. Улукбек Марипов 2011 жылдан баштап 2015 жылга чейин Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болуп иштегени менен белгилүү. Ал эми 2016 жылдан баштап экс-президент Сооронбай Жээнбековдун эсептөө палатасынын жетекчиси болуп иштеген. Улукбек Марипов эсептөө палатасынын жетекчиси болуп турганда мамлекетке 2,5 миллиард сом зыян келгенин таап чыккан. Бирок ким тарабынан, качан, кандай жол менен зыян келтирилгени жана ошол зыян келтирилген акчалар бардыгы бюджетке түштүбү эч кандай отчет берген эмес. Ушундай иштерден кийин Улукбек Марипов тууралуу кайсыл жерде күн тийсе ошол жердин арыгын чаап жүрө берет турбайбы деген ой сиз менен бизге кантип келбесин. Улукбек Марипов буга чейин Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы, андан соң Сооронбай Жээнбековдун эсептөө палатасынын жетекчиси болуп иштеген. Кыргыз элинин арасында люстрация болсун, жаңы жүз, жаңы адамдар келсин деген сайын эски адамдар келип сунушталып жатат. Урматтуу элим, келиңиздер ойлонолу, ойгонолу. Атамбаевдин учурунда Атамбаевдин жардамчысы болуп туруп, Кыргыз элин жарытпаган Улукбек Марипов. Урматтуу Садыр Жапаров, келиңиз ойгонуңуз, ойлонуңуз. Улукбек Марипов бул эски жүз, эски. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Менин бүгүнкү чыгып жатканым себеби, урматтуу мекендештер, мен аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Мен өткөндө айттым элем, кол тийбестик макам боюнча Роза Тумбаева менен Жээнбековдун кол тийбестик макамын алдыруу боюнча баарыңыздар жардам бериңиздер. Биз ишти баштайбыз. Центр избиркомдон, Борбордук шайлоо комиссиясынан бланка алабыз дедик элек. Ошол сөзүмө туруп, бүгүн мынакей биринчи бланкасын алдык. Бүгүн 1 февралда 2021 жылы элден кол топтоп баштадык. Бул кыргыз тилинде, орус тилинде элге таркатабыз. Ошого баарыңыздар жардам бериңиздер. Муну айтып жетканыбыз себеби, урматтуу мекендештер, мен көп жолу айттым. Роза Исаковна Отунбаева 9 жылдан бери экс макам менен экс депутат, экс президент деп келатат. 9 жылдан бери 100 000 сомдон ашык пенсия алып, андан сырткары мамлекеттин, элдин эсебинен 1 миллиондон ашык акча каражаты бөлүнөт. 1 миллион сомдон ашык. Ал эмне кылган үчүн биз ага беришибиз керек. Эл багып келатат, мындайча айтканда. Ага жакында эле Сооронбай Шарипович Жээнбеков кошулду, урматтуу мекендештер. Анын пенсиясы айына 296 000 сом. Ал пенсиясы эле. Айына буга дагы эми 1 миллиондон ашык элдин эсебинен акча каражаты бөлүнөт. Алардын жашаган үйү бекер. Үй бүлөсү менен мамлекет багат. Ал элдин салыгынын төлөгөн салык несебинен. Тепкен машинасы бекер, больницага көрүнсө бекер, башка жакка учса бекер. Жанында 4төн охрана жүрөт, телохранитель кайтар. Ар бири мамлекеттин эсебинен айлык алат. Ошентип минимальный эсептегенде Отунбаеваныкы 1 миллион пенсиясынан сырткары, Жээнбековдуку 1 миллион. Почти булар 1,5 миллион, 3 миллион элдин эсебинен төлөйбүз. Эмне кылган үчүн төлөшүбүз керек? Отунбаеванын убагында Ош окуясы болгон, июнь окуясы. Анда миңдеген адамдар жаракат алган, жүздөгөн адамдардын каза болгон. Ага жооп бериш керек болчу. Жээнбеков болсо мөөнөтүнөн жетпей тактысынан кетти. Экс деген президент алганга ага мыйзамда жол берилбейт. Мөөнөт бүтмөйүнчө. Өкөнүк тең мыйзамсыз, ошондуктан ошого кайдыгер карабай баарыбыз кол топтогонго жардам бериңиздер. Биздин дарек Бишкек шаары ишемби жума күндөрү Ала Тоо аянтында Илбирис имаратынын жанында саат 10дон
6га чейин балдар отурат. Ошенге келип так дарегин билсеңиздер болот. Столдо кол топтоп отурушат. Анан мигранттар сырткы Россияда, Түркияда, Казакстанда жана башка мамлекеттерде жүргөн адамдар жардам беребиз десеңиздер, биз сиздерге электронный вариантын беребиз. Ошол жактан өзүңүздөр алып кол топтоңуздар. Кайдыгер карабаңыздар, урматтуу мекендештер. Биздин чоң ата чоң энелерибиз тракторист, чабан, завод, фабрикада иштеп жүрүп же мектепте мугалим болуп жүрүп, врач болуп жүрүп, 2,5 миң сом менен пенсияга чыккан. 30 жыл, 40 жыл иштеп жүрүп өмүр бою. А булар өмүр бою мамлекетти тоноп келип, элдин канын соруп келип туруп алган пенсиясы мына ушундай кол тийбестиги да бар. Андан сырткары мынакей кээ айтат. Атамбаев, Бакиев, Акаевдики ал үчөөнүкү жок, алынган экс макам деген ал үчөөндө жок. Урматтуу мекендештерим, ушуга жардам бериңиздер. Андан сырткары урматтуу мекендештер, мен дагы айтайын, бизди чыгарып жаткан Кабар медиа каналына, YouTube каналына, Тренд Кейжи YouTube каналына, Кечки кабарлар YouTube каналына терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана башка телевиденияларга, радиолорго бизди чыгарып жаткан каналдарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу мекендештер, бул так маалыматты кайсы жерден алам, кандай кылып жардам берем деген кайдыгер карабаган жарандар болсо, Агым Кейжи YouTube каналыбызга катталыңыздар. Ошенге катталып так маалымат алып турасыздар. Эми Кудайым буйрса жакында мына азыр аэропорт боюнча айтып келатам, ал жерде Бакыт Сыдыков билгениңерди кылып алга деп отурат. Коңган Тиевтин баласы Бакыт Сыдыковтун деп. Аны эмки берүү кайрыларымда берүүмдү айтам. Андан кийинкиси темир жол боюнча болот. Бул жерде темир жолдо дагы мафия басып жатат. 30 жылдан бери. Эми чекесин чыгарып айтайын. 2000 жылдан баштап 2005ке чейин ал жерде Исай Өмүркулов болгон. Бул киши Нарын обласы Жумгал районунан Бишкекке көчүп келип ушакта жашап калган, чүйгө. Андан кийин Нариман Төлеев деген эркул болгон. Мына андан кийин Ногойбаев деген болгон. Андан кийин Домшенко деген отурат. То есть булардын баары азыркысы ичип жегендер. Муну мен үтүр точкасына чейин баарын жакында айтып берем. Кайсычылык кандай болуп келген, мына ошол жерден байыганынан өйдө айтып берем. Кыскасы 30 жылдан бери булар мамлекеттик мекеме ишкананын баарын басып алган. Темир жолдон жылына 5 миллиард доллар түшүп турат. 50% мамлекетке төлөйт, 50% өздөрү алат. Темир жолду оңдойбуз деп. Ошо 50%-нан 5 миллиард доллар. Бул акча кайда? Жок. Ушунун баарын мен жакында айтып берем. Кимдер кандай кылып жеп келгенин. Эгерде Агым Кейжи YouTube каналыбызга катталсаңыздар, көрүп турасыздар, урматтуу мекендештер. Болгон өлкөдө болуп жаткан ичип жегендер боюнча баардыгын ачык айтып берем. Ооба, азыр Жээнбеков менен Отунбаеванын экс макамын алдырабыз дегенде, мага ар кандай буга чейин акча сунуштап, үй сунуштап, машина сунуштап келген. Баарынан баш тарттым. Азыр да баш тартам. Кызмат да сунушташты. Мен кызматка да барбайм. Себеби адамда принцип болуш керек. Чындыкты айтып келатабыз. Атамбаевдин бийлигинин убагында, Жээнбековдун убагында, азыркы бийликке да ачык айтып турам. Мен Садыр Жапаров менен мамилем жакшы деп отуруп албайм. Туура эмес жагын туура эмес деп айтам. Акты ак, караны кара деп айтып турушубуз керек. Ошондуктан бизге подстава кылышы мүмкүн. Мына темир жол боюнча баш көтөргөндүн баарына каматып өлтүртүп койгонго чейин барат. Аэропортто темир жолго криминалдар аралашып кеткен. Бандиттерге акча берип, коркутуп, үркүтүп, же өлтүртүп салат. Бул жерге бийлик да өзү кызыктар болуп келген. Себеби чогуу бир акырдан жем жеп калгандар. Мен ушунун баарын ачык айтып турам. Анан мага ар кандай подстава кылып, же коркутуп, үркүтүп бир жолун табышы мүмкүн. Мен андайга барбайм. Балким
жанагы подстава кылып бирдеме кылып камашы мүмкүн. Бирок алдын ала айтайын, мен камалсам, башка да кыргыздын эр азамат жигит, жаштар турат, эли турат, кыздар, балдары турат. Эч качан чөкпөңүздөр. Мен айтып жатам, кызматка барбайм деп. Себеп принцип болуш керек. Азыр революциядан кийин чындыкты айткан таза адамдардан 10 эле пайыз барды. Калган 90% ошолор эле отурат бийликте. Мына бүгүн кызматка жаңы өкмөт башчы келди, премьер-министр. Бул эсептөө палатасынын жетекчиси болуп келген, шотный палатанын 5 жылдан бери. Бул Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун убагында да иштеп келген Эркул. 5 жылдан бери эсептөө палатасынын жетекчиси болуп темир жолду, аэропортту, кыргыз алтынды, башканын баарын текшерип, муну президент гана бекитчи. Президент отчет берип, ошолор текшерип, доляда отуруп келген адамды бүгүн өкмөт башчы кылып шайлады. Бул киши 4 айга дейт. Бизге 4 ай эмес, 4 күн кымбат. Бул кишинин колунан эчтеке келбейт. Мындайча айтканда президенттик, то есть премьер-министр болуп, ошол креслону 4 ай жөн эле кароолчусу боло турат. Чечкини жок адамдап келди. Бул мындай жаштар деп атайын айдатма. Коркок жаштарды алып келип ал женге бийликтегилер өзүнүн депутаттар жана бийликтегилер өзүнүн каалаганын кылып отурат. А женге бир чечкиндүү, духу бар, эл үчүн жүрөгү соккон таза адамдап келбейт. Анан кийин мына жаштар келди, эч нерсе кыла алган жок деп айтышат. Баягы бул мурунку бийликтин убагында да болуп келаткан айдатма, жетеленме жаштарды алып келип булгап салышат. Мен ошон үчүн барбайм дедим. Себеби адамда принцип деген болуш керек. Башка кызматтарына да барбайм деп. Кудайым буйрса жазында жогорку кеңешке катышабыз, урматтуу мекендештер. Чындык үчүн, акыйкат үчүн, кыргыз мамлекетибиздин өнүгүп өсүш үчүн, элибиз үчүн алтын башыбызды садага чапканга даярбыз. Ар бир инсандын башы, ар бир адам башы өзүн алтын жараткан, алтын кылып жараткан. Ошол башыбызды элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн арнайбыз, садага чабабыз. Баарыңыздар кайдыгы карабай, ушу Агым Кеж YouTube каналына катталсаңыздар, Кудайым буйрса чындыкты, акыйкатты угасыздар. Бизге жардам бериңиздер. Мунун баары көптөгөн жолдору бар. Мынакей ушулга колуңуздарды коюп, буга паспорттун данныйлары керек. Жана фамилия аты жөнүңүздөр толук. Мына шу женге биз 300 миңдей кол топтоп алсак, Кудайым буйрса ал бат эле топтолот. Сотко кайрылып, соттон Отунбаева менен Жээнбековдун кол тийбестигин алдыртабыз. Андан кийин Чолпон Баекова окшогондордун пенсиясын кыскарттырабыз. Ушуга кайдыгы карабай жардам бериңиздер. Агым Кеж YouTube каналына катталыңыздар. Чындыкты ошол каналдан угуп турасыздар. Жана башка каналдарга дагы айтам. Хабар медиа YouTube каналына, кечки кабарлар, Тренд Кеж жана башка каналдарга ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу мекендештер, кайдыгы карабасаңыздар, баарыбыз жапа-тырмак күрөшөлү. Анан трайбалисттик токтотолу. Отунбаеванын жердешимин, Жээнбековдун жердешимин деген токтотуңуздар. Мынакей Нариман Түлеевди айтып атам. Темир жолдо кандай болгон, азыр мэр болом деп атат. Менин кичи мекендешим Иса Өмүркуловду айтып атам. Андай ичип жеген чоңдордун мага жердеш эмес. Кудай сактасын андайлардан. Кыргыз мамлекетинде жашаган карапайым элдин баары менин жердешим. Сөзүмдүн аягында айтарым, дагы айтам. Агым Кеж YouTube каналына катталыңыздар. Агым кыргызча жазылат, Кеж англисче. Ошенге катталып биз менен болуңуздар. Аман болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жакшы туруңуздар.